Күрөштүн олимпиадалык түрү катары саналган грек-рим жана эркин күрөш боюнча Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт коллежине тапшыруу үчүн жаш атлеттерди тандап алуу туруна Жалал Абад облусунун ар кайсы аймагында жайгашкан балдар, өспүрүмдөр спорт мектептеринде тарбияланган жаш атлеттер катышууда. Келечегин чоң спорт менен байланыштырган жаш өспүрүм балдардын күрөш килеминдеги таймаштары жогорку деңгээлде өтүшүнө Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жетекчилиги жана андагы машыктыруучу агайларынын барандуу салым кошкондугу байкалат. Жалал Абад областынан дагы бардык булуң бурчтарынан, район шаарларынан грек-рим жана эркин күрөш боюнча спортсмендер келип бүгүн отбор болуп жатат. Отбордо балдар аябай жакшы даярданып келишиптир. Тандоо турунда орун алган мелдештер Манас шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы адистештирилген олимпиадалык резервтер мектебинин күрөш залында өтүүдө. Келечегин чоң спорт менен байланыштырган жаш спортчулардын күрөш килеминдеги техникалык жана тактикалык ыкмаларына Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт коллежинин директору баш болгон күрөш өнөрүнүн чыныгы чеберлери тыкыр көз салып турушту. Жалал Абад областынан бир 40-га жакын, 50-ге жакын бала келип, азыркы күндө биздин биринчи турга катышып отурат. Биринчи турдан биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган балдар биздин Республикалык спорт коллежинин экинчи туруна автоматтык түрдө өтөт дагы. Бишкек шаарынан дагы экинчи турдун жыйынтыгы менен биз өзүбүздүн окуу жайга балдарды кабыл алабыз. 14 жаштагы Дөөлөтбек Калдарбеков Каракөл шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде 2 жылдан бери эркин күрөш менен машыкканын айтып, бул күндөгү тандоо турунун биринчи этабында өз салмак бирдигинде күрөш килеминдеги бардык атаандаштарынын үстүнөн жеңишке жетишкендигин кошумчалайт. Азыр 52 салмакта күрөшүп атам, атаандаштарымды утуп атам. Бул турнирди утуп Бишкекке барып күрөшүп, аяктан да ийгиликтерди көрсөтүп, интернатка даярдык болуп. Белгилей кетели, Бишкектеги Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт коллежине окуу үчүн тандап алуу турунун биринчи этабы өлкөбүздүн бардык дубандарында кезеги менен өтүүдө. Мына ушундай эле тандоо турлары Ош жана Баткен облустарында да болуп өттү. Ал жакта дагы биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлеген жаш спортчулар алдыда, тагыраак айтканда, август айында республикабыздын борбору Бишкек шаарындагы Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорт коллежинде экинчи тандоо туруна катышышат. Маматкадыр Маматалиев, Алмамбет Кулушев, Манас шаары.